Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта жолугуп жатканыма кубанычтамын. Кезектеги видео сабагыбызды баштайлы. Буга чейин силер менен биз ошо жалпы республикалык тестирлөөдөгү талдоо деңгээлиндеги салыштыруу тапшырмасын карап өткөнбүз. Аны кантип чечүү керек деп. Бүгүнкү сабакта демек талдоо же анализдөө деңгээлиндеги тапшырмалар кандай болот? Жана аларды кандайча иштөө керектиги менен таанышабыз балдар. Ошондуктан дагы биз өткөн сабактагы пирамида деңгээлиндеги тапшырмаларга көңүл буруп карайлыкчы. Талдоо тапшырмалар кандай болот? Кандайдыр бир нерсенин себебин жана натыйжаларын табууга шартталган. Ошого арналган тапшырманы карап көрөбүз. Бул жерде өсүмдүктөр, жаныбарлар, адамдын организмимен байланыштуу. Ошондуктан жогоруда айтып кеткен талдоого деңгээлиндеги тапшырмага көңүл бурабыз. Бул кичине татаалыраак тапшырма болот. Бизге тапшырма төмөндөгүдөй берилип атат. Төмөндөгү сүрөттөрдүн кайсынысы 4 вариант берилген. Тирүү организмди же анын бир бөлүгүн дүүлүгү рефлекс реакциясын көрсөтөт дейт. А. Амеба берилген. Б. Ийне тийгизсе, ошол кайсы бир өсүмдүк, биз азыр тапшырманын аягында бул өсүмдүктүн атын аныктап алабыз, жалбырагына ийне тийип атат. В варианты көпөлөк, ал көпөлөктүн дагы канатына ийне тийгизилип турат. Анан акыркы варианты бул эритроциттин кандагы эритроциттин таза сууда көп чыгышы. Мына ушундай бизге тапшырмалардын ушул сүрөттөрү берилип атат. Эми биз ушул тапшырманы аткарууда эмнеге көңүл бурушубуз керек? Албетте дүүлүгү. Дүүлүгү деген эмне? Бул организм баардык шарттардан, жарыкка, жылуулукка, нымдуулукка, ар кандай химиялык заттарга, механикалык дүүлүктүргүчтөргө аракет болгон жооп берүү касиети. Башкача айтканда, ошолор таасир эткенде, ушуларга карата организмдин жооп берүү касиети дүүлүгү деп аталат. Ал эми рефлекс деген эмне? Муну биз 7 класстан биологиядан, 8 класстан дагы карап өткөнбүз. Рефлекс деген бул нерв системасынын катышуусу аркылуу дүүлүктүргүчтөргө организмдин жооп кайтарышы бул рефлекс. Бул жерден айтып кетүү керек, нерв системасы менен ишке ашат. Амебанын биринчи бизге вариант берилген амебаны. Амеба жаныбары бир клеткалуу. Амебанын дүүлүгүсү бул дүүлүгүнүн жардамы менен азыгын таап жейт. Башкача айтканда дүүлүгү бар. Эгерде туздуу сууну коюп туруп, анан жанына таза суу койсоң, амеба таза сууну көздөй жылып баштайт. Муну силер мектептин курсунда билгенсиңер. Амебада рефлекс жок. Себеби дегенде нерв системасы өнүккөн эмес. Андан тышкары экинчи сүрөттөгү өсүмдүктү карап көрөлү. Бул өсүмдүктүн аты кычкылдык, же болбосо орусча кислица деп аталат. Бул өсүмдүктө дүүлүгү куулушу жүрөт. Бирок рефлекс жок. Ал эми кайсы бир өсүмдүктөрдө, мисалы уялчак мимозада жалбырагын акырын тийип койсо, ал жалбырактарын уялгансып, жалбырактарын ылдый өстө түшүрүп коет. Төмөн карай карап калат. Бул дүүлүгү. Үчүнчү сүрөттү карап көрөлү. Курт кумурскалар классына кирген көпөлөктөрдүн нерв системасы бар. Алар кулкун үстүндөгү нерв түймөкчөсү деп аталат. Чоң жана ага байланыштуу сезүү органдары жакшы өрчүгөн. Буларда татаал инстинктивдүү кыймылдарды жасай алат. Эгерде көпөлөккө конуп турган көпөлөккө ийнени тийгизе турган болсок, ошол замат көпөлөк канатын ачып жиберет. Бул эмне деген сөз? Бул ошол уштуу нерсеге, себеби дегенде мында көпөлөктө нерв системасынын түйүнү болуп атпайбы, чын жыры. Ошол сырттагы дүүлүгүнү сезип, нерв системасы аркылуу ошого карата жооп бергендиги. Ал эми биз билебиз, көпөлөктөрдүн ар кандай темгилдери, ар кандай сонун ачык, сонун түстөрү бар. Ал бир эле ошол бизди кубантпастан өзүнүн организмин коргоодо болуп саналат башка душмандарынан. Демек, жогоруда айтып өткөн жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн жана адамдын организмине карап көрсөк, туура жооп бул В варианты.
Себеби көпөлөк нерв системасы бар, ал эми нерв системасы дүүлүгү менен ишке ашат. Ал эми кийинки вариантында карап көрөлү. Кандагы эритроциттин сууда көп чыгышы. Бизге ушундай тапшырма берилген. Эритмеде туздун өлчөмү плазмага караганда аз болгондугуна байланыштуу кандагы эритроциттер көп чыгат. Да анын кабыкчалары жарылат. Бул боюнча 8-класстан силер физиологиялык эритме деген процессти өткөнсүңөр. 3 пробирка алып, ошол пробиркага кандын, накта канды коюп, ар бирөөнө ар түрдүү өлчөмдөгү туздун эритмесин куйгансыңар. Ошондо 0,9 гана проценттүү эритме бул физиологиялык эритме деп аныктагансыңар. Мына ошол курстагы өткөн маалыматтарыңарга байланыштуу бул. Демек, себеби туздун өлчөмү аз. Жана бул кубулушта эритроциттер туздун аз өлчөмүнө дүүлүгүп көп чыгат. Бирок бул рефлекске эч кандай тиешеси жок балдар. Демек, бизде ушул берилген тапшырмада, мен азыр кайра тапшырманы коеюн. Мынакей төмөндө сүрөттөрдүн кайсынысы тирүү организмде же анын бир бөлүгүн дүүлүгү рефлекси реакциясын көрсөтөт. Демек, бизде көпөлөктүн организминде дүүлүгү рефлекс процесси бар экен. Себеби дегенде буларда нерв системасы жакшы өнүккөн экен балдар. Эми андан кийинки дагы бир тапшырмага көңүл буралы балдар. Бул тапшырма диаграмма менен коштолот. Жогорудагы сүрөттө митте курттарынын бири X өнүгүү цикли көрсөтүлгөн. Адамда X деп белгиленип турат. Эми бизде төмөндө курттардын түрлөрү берилген. Ошо төмөндө курттардын кайсынысы ошо адамда X болуп саналат. То есть ошол адамда кайсы органында азыр төмөндө аталган курттардын кайсынысы бар. Ушул тапшырма болуп атат. Демек, адамдын митте курттарынын эң биринчи биз адамдын митте курттарын билүү зарыл. А, демек аскарида, В, эхинокок, Б, Г, чочко цепени дагы жаныбарлар берилген. Эми А вариантын карайлык. А вариантта бул чучок курту берилген. Кишинин түз ичегисинде жайгашат. Б вариантта эхинокок берилген. Ал ичегинин бетинде жайгашып жүрөт. В вариантта боор соргуч берилген. Ал боордун өтүндө. Ал эми Г вариантта тасма, бодонун тасма курту берилген. Ал ички ичегиде жайгашат. Ал эми эгерде кишинин сүрөтүндөгү X-тин ордун алган органды карасак, анда бул ички ичегидеги тасма, бодо, курт болуп саналат. Бул жерден балдар алмаштырып алышыңар мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Мисалы, мен сиздерди карап турам, силер мени карап турасыңар. Ошондо оң жагыңарда боор бар, же сол жагыңарда боор барбы? Ошону карашыңар керек да, сүрөттү карап туруп. Көп учурда бул жерден алмаштырып алышыңар мүмкүн. X мынакей. Адам кандай абалда турат? Ушуга көңүл бурушуңар керек. Ошондуктан жанагы ошол жалпы республикалык тестирлөөдө көп окуучулар, абитуриенттер ошол сүрөткө дагы көп көңүл бурбайт. Ошондуктан сүрөткө көңүл буруп, кандай абалда турат ал? Эгерде сен карама каршы турган абалда болсо, демек ал экөөңөрдүн ошо органдарыңар башка жакта жайгашкан болуп атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Мына ошого дагы көңүл бурушуңар керек да. Демек, бул тапшырманын туура жообу бул Г варианты. Балдар, бүгүнкү сабакта көптөгөн тапшырмаларды караганга аракет кылдык. Менин оюмча ошо тапшырмаларды өздөштүрүп алат деген ойдомун. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Кийинки сабактан жолукканча саламатта болгула.